Ассаламу алейкум, туугандар. Амансыздарбы? Буюрса сиздерге бир пайдалуу видео чыгарабыз. Кызыктуу. Бирден лайкты басыңыздар. Комментарий калтырып, ой пикир калтырып. Ушул биздин Байкеш каналга туугандар сөзсүз катталып болуңуздар. Сиздерге ар дайым пайдалуу, кызыктуу видеолорду буюрса элге пайдасы тие турган видеолор чыгарып турабыз. Бул боюнча бүгүнкү видеобуз буюрса ушул сарай боюнча чыгарабыз. Сарайдын узуну 25 метр, ал эми туурасы болсо 6 метр. Бул жери ушул жемкана экен. Эң жаккан жери ушул жери мага жакты. Мына бул жактан машина келип туруп эле жемди ушул жерге салып туруп эле, мына жерге төгүп туруп, аралаштырып, асты стяжка куюп коюптур. Эки чекесин USB-ден тосуптур. Ал эми бул жагы ушул үстүнөн тамачтан ошол үстүнөн чөп түшөт экен. Бул жерге өтө пухта болуп. Бул сарайга баардыгы канча акча кетти, кайсыл материалдар өзүнөн чыкты, буюрса бүт ээсине маалыматты сурадык. Сарай бүткөнүнө 1 жыл болуптур. Быйыл кышындасы 2 жолу бука багып айландырыптыр. Азыр дагы толук мисалы 100% бүтө экен да. Сарайдын дагы анча мынча иштери бар экен. Кече базар бул жерде 6 бука уже багылып сатылды. Ошого мына бул баардыгы мына анча мынча иштери бар дейт. Мына туугандар, бул жагы 6 метр, ал эми узундугу ошол жемкана, анын үстүндө тоокканасы дагы бар экен. Ошо менен баардыгы 25 метр экен. Анан мына бул ар бир көзү 95 сантиметрден экен. Мына бул. Ошондо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 баш малга ылайыкташтырылган экен. Бул жерде 250 миң сомдук букалар багылды. Өтө чоң букалар. Ошолорго дагы жакшы болот экен. Мына бул эмес размери 95 сантиметр. Кичине болуп калат дегендерге жок, кичине болбойт экен. Чындыгында нормальный болот экен. Мына бул турбаларды ар бир 2 метрден коюптур. Мынакей. Размерлерди айтайлы, буюрса. Мына адам баса турган проход болсо 1.30 экен да. Мына бул жери. Акурдун бул жери 10-12 экен. Акурдун ичи 50 экен да, 52-51. Бул жагы дагы 11. Ал эми бийиктиги болсо 55. Мына бул асты мурунку ушул эски сарайдын дубалы экен, үстүнө уруптур дубалды. Мына бул жагы да. Ошого кыйла мисалы мына торсундары, ушул берки өзүнүн эски сарайдын материалдары бир жарым эле чыгыптыр. Ал эми жарымын уже өзү сатып алыптыр. Дубалын өзү уруптур. Акчасын айтабыз буюрса канча кетти экен. Асты баягы пышчык кирпичтен, жалпак кирпичтен, полуна кирпичти тизиптир. Мына туугандар, бул жерде өтө чоң букалар багылды. Эч нерсе болбоду дейт. Мына бул чөгүп кетпеди дейт. Баардыгы жакшы отурду дейт. Мына бул кыгала турган жери 35 экен да. Бул проход болсо 1 метр чыкпай калат экен. 76 экен туугандар. Астына 2 катар песке булда куруп, үстүнө сетка тосуп коюптур. Күн обедтен кийин кечке күн мына туугандар. Өтө сонун болуп кеткен. Кышындасы дагы жылуу болот дегендей. Эми кичине болсо дагы элдерге пайдасы тийип калса жакшы. Лайктардан басып, буюрса комментарий жакшы ой пикир калтырыңыздар. Анан анча мынча тазалыгы боюнча анча мынча көңүл бурбайсыздар. Себеп азыр көрүп калып эле тарта калдым. Бир аз болсо дагы пайдасы тийсин деп эле. Мына туугандар,
Мына ушул жерге 16 баш дедим бе? 16 баш малга лайыкташтырыптыр. Мал гранттан суу чыгат экен. Ана бочкага запас суу экен. Мисалы гранттан анча мынча суу чыкпай калса, мына ушул аңгыдан ар бир малдын тушуна коюп туруп эле ачса суу чыгат экен. Мына ошол чөп үстүнөн чыгат. Бул жагы жем канасы экен. Асты стяжка дегенде мына бул кам кирпичтен урулган. Мына акурлары. Мына эки эшиги бар экен, ошол жерде бир. Ал эми бул жакта эки эшиги бар экен, главный. Мына жемкананын эшиги, ал эми бул жагы болсо ушул тоок бага турган тоок канасы экен. Мына бул жагы дагы чоң экен негизи. Эми негизи азыр эми тоок багып коюптур. Буга өзү негизи койгон экен. Кой бага турган жер экен өзү. Азыр эми бул жерге Адилер деген тооктор багып коюптур. Буну билсеңиздер керек. Мына bunun üstünü 1,5 миңдей пресс бassa керек. Мына шипырлардын өзү жаңы алыптыр, стропилдар жаңы алыптыр. Ошол бир жарымы ошол эски сарайдын материалдары чыгыптыр. Фундаментти коюптур. Бийиктигин 1,5 метр коюптур. Буга баардыгы биригип акча 350 миңдей кетти дейт. Өзү кыйла ишин жасаптыр, материалдары жарым өзүнөн чыгыптыр. Анан негизи нөлдөн баштап сатып алып жасасаң 500 миң кетип калат дейт. 25ге 6 размер сарай. Койкана, жемкана, ушул малдын өзү. Мал эски торсундар экен алар. Ушул катары баары эски торсундар. Ал эми бул жагы ошо өзүнөн чыккан теректер торсон кылып натугандар. Шарт жок эле дегендерге мына ушундай кылып туруп салып койсоңуздар ам боло берет. Өтө эле баягы күчтүү шарттын кереги жок. Жасайын багам дегендерге мына ушинтип деле жасасаңдар болот. Бир аз мээнет кылып койсоңуздар жакшы болот. Буга багам, бунажын багам дегендерге комментарийге жакшы ой пикир калдыңыздар буюрса. Мал теректер сыйрып бул букалар бошогонуна сатылган 2 күн болду. Мына 1 жылдан бери багып эми бир аз мына ушундай болуп калыптыр акурлары. Светтерди баардыгын коюптур. Автоматтардан бери натугандар. Гранты бар экен, дагы эмне айтылбай калды эми. Мүмкүн ошончо айтты окшойт. Ал жерге бир пресс батат. Эми канча шипер кеткен сурабадым, бирок ошо баардык акчасы 300 миңдин тегереги кетти дейт. Мына ушинтип буюрса видеобузду жыйынтыктайбыз. Бир аз болсо да кызыктуу болсо керек деп ойлойм. Пайдасы тийип калса өтө жакшы болот. Кемчилик болсо туура түшүнөсүздөр. Баарыңыздардан Алла ыраазы болсун. Мына ушинтип сарайларды салып ичине толо мал, бука, койлорго толсун.
Бүгін число 22 июль 2025 жыл. Ноқат районы.